Аймактык кабарчыларыбыз тарабынан даярдалган жаңылыктар топтому менен мен Нурай Кайратова тааныштырам. Саламатсыздарбы? Баткен облусунун Кызылкыя шаарындагы үй-бүлөлүк ооруканасына медициналык биохимиялык тестти аныктоочу заманбап жабдык тапшырылды. Самалыкка Америка Кошмо Штаттарында иштеп, билим алып жүргөн мекендештерибизден түзүлгөн уюм колдоо көрсөткөн. Уюм буга чейин да өлкөнүн булуң бурчундагы медициналык мекемелерде зарыл болгон каражаттар менен жабдууларды камсыздап келген. Бул ирет аталган уюмдун колдоосу менен Кызылкыя шаарындагы борбордук үй-бүлөлүк ооруканасына КФК 301 медициналык биохимиялык тест аныктоочу заманбап жабдуу тапшырылды. Медициналык анализдөөчү аппаратты Кыргызстандагы Элим Барсыңбы Кайрымдуулук коомдук фондунун өкүлдөрүнүн сурамжылоосунун негизинде ишке ашкан. Благодаря вот этому аппарату, который... Жогордагы аппарат менен эми биздин жумушка бир топ ыңгайлуулуктар жаралат деп ишенем. Биздин медициналык мекемеге кайрылгандарга өз убагында анализдерине биохимиялык тест жүргүзө алабыз. Мында боордун анализдерин, холестеринге, кант диабетине, бөйрөк ооруларынын анализдерин жана башка ушул сыяктуу татаал анализдерди аныктоого мүмкүндүктөрдү түзү берет. Демилгечилердин бири фонддун социалдык кызматкери Дайыр Максыт уулунун белгилешинче, чет жерде иштеп жүргөн мигрант мекендештерибиздин пандемия башталгандан бери Кыргызстандын медициналык тармагына салымы эбегейсиз көп экендигин айтат. Өлкө үчүн күйгөн жүрөктөр Кыргызстандын сыртында дагы аябай көп экен да. Биз буга 20-жылы ишендик, ынандык. Ар бир биздин сыртта, Кыргызстан сыртында иштеп жүргөн мекендешибизге, агабызга, эжебизге, инибизге, карындашыбызга, атабызга, апабызга өзгөчө биз ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Белгилей кетсек, заманбап медициналык жабдуулар муктаждыкка жараша өлкөнүн бир канча облустарына да жеткирилет. Медициналык кербендин жалпы суммасы $7990 түзөт. Буга чейин аталган Кайрымдуулук коомдук фонду ыктыярчы колдоочулардын чет жердеги мекендештердин кошкон жардамы менен медициналык мекемелерге жалпысынан 60 даана кычкылтек концентраторун, 500 даана пульс оксиметр берген. Мындан тышкары 900гө чукул медициналык кызматкерлерге азык-түлүк жардамдарын көрсөткөн. Дагы 100гө жакын ак халатчандарга акчалай көмөк жардамдары берилген. Алтынай Шебединова, Егемберді Закиров, Алтын бешик жаңылыктары. Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунун 1-май айылынын 1983 төрөлгөн азаматтары турак жайы жок 5 балалуу жалгыз бой аялга үй куруп беришти. Алар 2020 мектепти аяктаганына 20 жыл толгонун белгилөөдөн баш тартып, ага сарпталуучу каражатты ошол үйдү курууга жумшашкан. Азыр мындайда канча адамдар кыла албай, канча адамдар үйгө жетпей жүрөт. Жалгыз бой эне Гүлү Баймуратова эми 5 баласы менен заманбап 3 бөлмөлүү үйдө турат. Буга чейин жолдошунун бир тууган агасынын үйүндө баш калкалап келген. Үйдөн гана көп кыйналчубуз. Бир туугандарым, кайын журттарым, эме колдоп көмөктөп ошону менен жашап жүргөнмүн. Эми Кудайга шүгүр, ушул үй 20 жылдыктардын эмеси менен бүттү. Ошо бизге эң керектүү муктаж, ошо үй муктаж болчук биз үйгө. Калганы Кудайга шүгүр эле, Кудайым берип атат. Ошо 83-жылкыларга рахмат. Балдарга эмне деп сүйлөшмөйм билбей атам, ушунчалык ыраазымын. Мен үй салып бергенине, мындай үйдү мындай бүтөт деп ойлогон эмесмин мен. Баймуратованын жолдошу мындан 4 жыл мурда оорудан улам кайтыш болгон. Уулу каза болгондон тарта неберелеринин тагдыры, турак жай маселеси апасынын жүрөгүн өйтүп жүргөн. Ойлонуп жүрүп, ада болуп бүттү. Качан буларды үйлүү жайлы булат экен деп. Балам дагы оңор дарт тартпады. Балам 3-чү балам болчу, эгиздин шериги болчу. Ушу балдарым көчөдө калбай мына үйлүү болуп калышты. 1-май айылындагы жаңы конушка курулган бул үйдү аталган айылдын 1983-жылкы жигиттери куруп берди. Алар 2020-жылы мектепти аяктаганына 20 жыл толгонун белгилемек. Бирок достор кеңешип, оюн зокторго сарпталуучу каражатты турак жайга муктаж үй бүлөгө жумшоону туура көрүшкөн. Энеси менен калган ушул жетим калган
бир тууганыбызга, мусулман бир тууганыбызга иншалла үй салып берелик, жылуу үй салып берелик. Ушу бирөөгө кор болбосун, бирөөгө зар болбосун дегендей ушундай демилгени көтөрүп, бул ошол иш чаранын үстүндө ачылышында турабыз, Кудайым буйруса. Үйдүн курулушу 7 айга созулуп, 500 000 сомдой акча сарпталган. Үйдөн сырткары суу куючу кудук жана зарыл болгон курулуштар да жасалган. Бир балабыз фундаментин берди, бир балабыз башка нерсесин айнегин салып берди. Калгандарыбыз топтолуп ушул үйгө биздин агабыз өтүп кеткен айылдык бир тургунубуз. Ошонун 5 баласы калган, ошо 5 баласына ушул үйдү белек кылып отурабыз. Мен ойлойм, ушул айылдын бизден кийинки поколениялар ушундай иш чараларды, ушундай үйдү, жолду, таза сууну айылга жардам берип киргизип жатышат да. Демилгечилердин бул аракети коомчулукта жылуу кабыл алынып, быйыл мектепти бүтүргөндүгүнүн 20 жылдыгын белгилөө алдында турган жергиликтүүлөр да шаң шөкөттөн баш тартып, чогулган каражатына турак жайга муктаж доосун үйлүү кылуу ниетинде турушат. Диана Райымжанова, Баяман Тургуналиев, Базар Коргон району. Ысык Ата районундагы Карадөбү айылында бир топ жылдан бери таза суу таңкыстыгы чечилбей, тургундарды убарага салып келген. Эми Кыргыз Республикасынын коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосунун колдоосу менен аталган айылга таза суу киргизилет. Учурда калкты таза суу менен камсыз кылуу иштери улантылууда. Күкүн Сагыналиеванын Карадөбү айылында жашап жаткандыгына дээрлик 7 жыл болду. Ошол күндөн ушул күнгө чейин таза суу менен кенен камсыз болбой жашоосун улантып келет. Анын айтымында мындагылар ичүүчү сууну атайын көрсөтүлгөн убакта гана суу түтүгүнөн ала алышат. Айрым учурда жааган жамгырдын саркындыларын идишке толтурган күндөрү болгон. Эми минтип айылды суу менен камсыз кылуу долбоору тургундардын көйгөйүн чечип берүүдө. Ушундай биздин кыйналган убагыбызда ошо жеңилис жерден алып, оорусту колдон алып, ошо аресттин кызматкерлери ушундай адистери келип айылыбызга суу кирип атканга биз аябай кубанычтуубуз. Ушу Карадөбү айылынын атынан өкүлү катары рахмат айткыбыз келет. 2018 жылы аталган калаага айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоорун ишке ашыруу боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, өткөн жылдын сентябрь айынан тарта куруу иштери башталган. Бүгүнкү күндө иш планынын 80% аткарылууда. Жаз мезгилинин акыркы айларында толук бүткөрүлүп, жергиликтүүлөрдүн ар бири өз үйүнө таза суу киргизе алат. Бүгүнкү күндө мына азыр ушу 5 көчөбүздүн көчөлөрүндө системалары толугу менен бүттү. Мындайча айтканда бир 80% жумуш иштери бүттү. Мына суу мунарасы эле калды, суу мунарасын орнотуусу. Жалпы айылдын ичиндеги сеттин узундугу 6 километр, анын баары 90%дан ашыгыра уже бүткөн. Эми элдердин болсо коросуна кирип алыш керек, алар өзүлөрүнүн милдети. Азыр биз турган жерибиз болсо водозабор деп коет. Бул жерде скважинасы бар. Биз скважина реабилитация кылабыз, жаңы насос салабыз, керектүү жумуштардын баарын жасайбыз. Андан сырткары болсо водонапорный башня коюлат жаңы. Азыр болсо ошонун фундаменттери коюлуп туруп, жумуш аткарылып атат. Сууну тазалоо боюнча 2 бактерицидный установканы коюп беребиз. Могу зона санитарный охрана деген бар. Ошо зонаны болсо жаңы забор менен курчап туруп, бияка баарын туюк кылып туруп, киши кирбеген, мал кирбеген. Долбоорго ылайык Үсөнкул Жумабаев атындагы Карадөбү орто билим борборуна санитардык курулмалар модернизацияланып, окуучулар үчүн мектеп ичине даараткана курулду. Ошондой эле атайын адистер тарабынан бүткүл окуучуларга сууну туура пайдалануу, санитардык нормаларды аткаруу боюнча тренингдер өткөрүлгөн. Айылдарды таза суу менен камсыз кылуу проектисинин алкагында Арис организациясы Үсөнкул Жумабаев атындагы Карадөбү орто мектебине ички ажатканасын толук жаңыртып жасап беришти. Азыркы заманбапка ылайык кылып, балдарга шарт, кыздарга шарт кылып, татынакай кылып жасап беришти. Туруп баарын куруп беребиз. Долбоордун негизги максаты пилоттук айылдарды суу менен камсыз кылуу жана санитарияда ишенимдүү, мыкты иштеген тутумду түзүү болуп эсептелет. На сегодняшний день агентство развития инвестирования. Биз бул долбоорду Чүй, Ысык көл, Ош облустарында ишке ашырып жатабыз. Негизинен эң жакшы долбоор. Башкача айтканда, бүгүнкү күндө бардык пилоттук мектептерге санитарияны жакшыртуу боюнча иштерди алып барып, окуучуларга тийиштүү тренингтерди өтүп атабыз. Проект
начал реализацию своей деятельности. Маалымат үчүн айта кетсек, таза суу менен камсыз кылуу ишмердиги Дүйнөлүк банк жана Кыргыз өкмөтү тарабынан каржыланып, аны ишке ашыруу үчүн Ариста эбегесиз көмөгүн көрсөтүүдө. Улзат Байырбекова, Асылбек Курманалиев, СТВ. Студент кезинде иш баштап, учурда 60 адамга жумуш орундарын түзүп берген Акыл Өмүрзагы уулу Ысык Көл облусундагы эң жаш ишкерлердин катарын толуктайт. Эмерек жасоочу устаканасын кеңейтип, алдыда кара бак өстүрүп, өзү эмеrekке материал камдоого белсенүүдө. Жаш ишкердин аракетине аймактык кабарчыбыз күбө болуп келди. Акко көлдүн үстүндө турганын, мисалы үчүн биз классикага бергенбиз. Мисалы үчүн муну аябай өзүнчө бир жумшак стилде бергенбиз да. Бул жердечи, бул жерде мына мояктары мисалы үчүн тышынан чачылса, булар аркы ичине чачылган. Бири-бирине эметпейт, байланышпайт да. Бул алыстан караганда өзүнчө бир стилди берет. Күнүмдүк турмушта колдонулуучу эмеректи Акыл мындан 9 жыл мурда жасап, сатуу менен өз ишин баштаган. Чакан иши азыр кеңейип, 50 адам туруктуу иш менен камсыз болгон. Студент кезинен тартып, устачылык менен алектенип, эми минтип ир ишти жетектеп келген жаш ишкердин бош убактысы жок эсе. Жыл санап жаңыча изденүү, кардардын табитине төп келген. Ананда улуттук классикалык эмеректер кынапталып, жасалып колдон чыгат. 50ден ашык жумушчу орун иш алып барат. Бардыгында өзүнүн формасы, ар бирдин иш ордулары, жана ушул штатта өзүбүздүн ишканабыздын өнүгүшү үчүн көп аракеттерди кылып атабыз. Станоктор жагынан Кыргыз элине өндүрө турган, дагы көп чет өлкөгө чыгара турган эмеректерди жасай турган станокторубуздун бардыгы эле болуп калды. Станоктор жагынан көп аракет кылып атабыз, дагы станоктор жолдо келатат. Атайын жабдуулар цехтин ар бир бөлүмүндө орун алган. Колунан көөрү төгүлгөн устанын аракети, ананда заманбап жабдуу аркылуу эмеректин түрү жасалат. 50 адам үчүн иш орундары түзүлүп, жумушчулардын эмгек акылары өз маалында берилет. Көбүнесе жаштарды ишке тарткан жаш ишкер учурдагы аткарып жаткан иштерине токтолду. Могу бизде чыгып аткан азыр классика мебелдер, мунун үстүндө мисалы үчүн корона тагат, мисалы үчүн мунун өңүн дагы ар кандай өңгө, күрөң өңгө, сары өңгө, кызыл өңгө боеп койсо болот. Ошон үчүн бул классиканын өзгөчөлүгү бул крашеный. Экинчиден сууга дагы чыдамдуу болот да, себеби бул итальянский кымбат краска менен красетилгендиги үчүн. Мында эмгектенген ар бир жумушчу белгиленген убакта иш аткарып, эң оолу сапатына көңүл бөлөт. Заманбап техника мындагы усталардын ишин кыйла жеңилдетет. Бул жакта 4 жыл ошол кромочный станокто ПВХ мебелдин сыртына ПВХлар чаптайбыз. А бул ЧП станок менен авалдарды, ою, чийүү ошондойлорду кесебиз. Классика чыга баштады азыр бизден классика мебелдер. Ошолордун ою чийүү үчүн мына аралар менен алмаштырушундайлар кесип турабыз. Эмерек өткөн жылга караганда баасы жогорулады дейт ишкер. Өзүбүздөн материал алууга болоорун, алдыда карабак өстүрүп, 5 жылдан кийин материал катары пайдаланууга болоорун белгиледи. Жанара Сагындыкова, Нурдин Руманбетов, Сергей Мишенко, Каракол шаары. Ош облусунун Төлөс айылында эне мээрими тынчтык үчүн, эл үчүн, үй бүлө үчүн аттуу семинар өттү. Анда миграцияга душар болгон аялдардын бала тарбиялоодогу ролу, үй бүлөгө кошкон салымы тууралуу айтылды. Семинар мигрант аял өнүгүү түркүгү долбоору тарабынан Роза Отунбаеванын Демилгеси фондунун өнөктөштүгү менен өткөрүлүп жатат. Оштогу кабарчыбыз улантат. Көп мындай татыктуу энелерибиз көп, ушунча балдарды тарбиялаган эне. Зура Нуркамилова 76 жашта. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти намын алуу менен бирге даңк орденине да татыган. Бала тарбиялоо менен бирге элге да кызмат кылып келет. Урка Асалиева атындагы музейди жетектеп, бир нече кайрымдуулук фонддорду да ачкан. Бала тарбиялоодо эненин милдети чоң дейт. Эне уул кызды эле эмес, коомду да тарбиялайт. Чет өлкөдө жүрсө да бала үчүн мээримин жеткирет. Үй бүлөсү үчүн бардык нерсеге жетише аларын белгиледи. Мындай бир үй бүлөнү кармаган эне да. Бала тарбиялайсың, кыз тарбиялайсың, андан сырткары коомдо тарбиялык иштерди жүргүзөсүң, өзүң элге үлгү болушуң керек. Миграцияда жүргөн нерсе да керек. Себеби турмушту оңдойт экен. Баланын келечеги үчүн окутамын дейт, баласыны мындай жетишет да тарбиялашка. Баягы
Сага балам мындай алып келем, сен үчүн муну кылып атам, сен жакшы окугун, жакшы жүргүн десе, энем эрин сагынган бала чыдап ошого көнүп чоңойгон балдар да бар. Эне мээримине арналган тренингке айылдагы активист аялдар, окуучулар жана мугалимдер катышты. Тынчтыкты курууда эне мээриминин канчалык деңгээлде бийик экендиги таңазаланып, анын үй бүлөгө кошкон салымы тууралуу айтылды. Эне миграцияда жүрсө да, балага болгон мээримин чагылдырган сахналык көрүнүштөр жана видеороликтер көрсөтүлдү. Бүгүн болсо өтө чоң семинар тренинг өтүп атабыз. Айылдын коомчулуктун өкүлдөрүнө, ата-энелерге, окуучуларга, активист аялдарга чоң семинар тренинг өткөрүп жатабыз. Бул жерде эне тынчтыкты куруу жөнүндө, эне мээрими канчалык деңгээлде бийик экенине. Айылыбызда миграцияга барган аялдар дагы көп. Балдарын окутуп, өзүнүн айылына канчалаган салымдарын кошуу менен болуп атат. Мен жүрөмүн туулган жерде сагына, ар күн сайын сүйлөшкөндө болуп. Эреге мынча азап тартасың, мен эмес, ден соолун карагын. Мигрант аял өнүгүү түркүгү долбоору коомчулукту тынчтык жолу менен өнүктүрүүдө миграцияда жүргөн аялдардын жана кыздардын укуктарын кеңейтүү максатындагы семинарларды өткөрүп келет. Өлкө боюнча 6 пилоттук айыл өкмөттө иш алып барат. Мындан сырткары коомчулукка туура багыт берүү тууралуу сабактар да уюштурулат. Эң биринчи максаты бул миграцияга дуушар болгон аялдардын жана кыздардын туура жактарын позитивный девиация ошолорду көтөрүү болуп саналат. Миграцияга кеткен аялдар көп кетип, балдары кароосуз калып жаткандыктан алардын позитивный девиация Кыргызстанга кошкон, үй бүлөсүнө кошкон жана айылына кошкон салымын коомго көргөзүп берүү болуп саналат да. Аялдардын өздөрүнө жеке эле баардык коомчулуктагы адамдарга туура багыт берүү боюнча сабактар өткөрүлүп келди да. Кыргызстандык мигрант кыз келиндердин саны жыл сайын өсүүдө. Эмгек мигранттарынын 40%-ын аялдар түзөт. Өкүлдөрүнө өзүмдүн жалпы эле мына жердеги мугалимдер жамаатынан ыраазычылык билдирип кетким келет. Исак Туратбеков, Самат Сайдамат уулу, Ош ТВ. Нарын шаарындагы окуу жайларда билим алган студенттер арасында чай квиз аталышындагы интеллектуалдык оюн өткөрүлдү. Таймашка жалпысынан 11 команда катышып, жеңүүчүлөр республикалык оюнга жолдомо алышты. Кененирээк аймактык кабарчыбыз баяндайт. Нарын шаарынын кыздар медресесинин 2-курсунун студенти Анжелика Касымакун кызы бүгүнкү оюнга Кыргыз Деми тайпасынын атынан чыккан. Ал өзүнүн дүйнө таанымын кеңейтип, интеллектуалдык деңгээлин сынап көрүү максатында чай квиз интеллектуалдык оюнуна катышууда. Интеллектуалдык таймаш эми адамдын аң сезимин өстүрүү боюнча аң сезими кругозорду кеңейтүү, мындайча ачыктап айтканда кругозорду кеңейтүүгө бир таасири чоң аябай. Анан дагы бир гана ал эмес, бул жерде баягы өзүбүз эле эмес да ич ара биздин медреседе дагы ушундай таймаштар көп болуп турат, бирок чет жака чыкканда дагы баягы башка университеттер аралык азыр бул жерде МЭКтен да келип отурушат, ар кайсы университеттер менен дагы мындайча айтканда пикир алмашуу, алар менен дагы сынашып көрүү, өзүбүздү сыноо, командалык топ, командалык ынтымакты да чындайт да, бул ошол бири-бирибиз менен болгон ынтымак бирдикти дагы биз азыр ушул жерде командалык таймаш менен көргөзө алабыз. Нарын шаарындагы окуу жайлар арасында өткөрүлгөн интеллектуалдык оюнга жалпысынан 11 тайпа катышты. Акыл таймаш оюну 5 категориядан туруп, анда Нарын областынын тарыхы, кыргыз маданиятындагы белгилүү инсандарынын өмүр таржымалы жөнүндө суроолор берилди. Нарын келечекте Нарын облусундагы жаштар интеллектуал деңгээлин өрчүтүү, мындай билим аренасына, билим талаасына бирдей алып келип, мындай достук максатын, достук ынтымагын бекемдөө, анан мындан ары да ушундай оюндар жайылталы деп турабыз. Мурун мед колледжде, анан көчө эле Нарын шаарындагы окуучулар арасында оюндар болду. Бүгүн ошо Нарын шаарындагы Нарын мамлекеттик университетинин ар кайсы факультет бөлүмдөрүнөн, Нарын медициналык колледжинин өткөнкү оюндагы 1-2 орун алган катышуучулар, ошондой эле медреседеги бизде 2 бөлүмбүз бар, аял кыздар медресеси жана балдар медресеси, ошолордон да жалпы 11 команда келип жатат. Иш чаранын максаты студенттердин ой жүгүртүүсүн кеңейтип, китепке болгон сүйүүсүн арттыруу болуп саналат. Нарын шаарынын жаштары уюштурган оюнга Салымбеков, Вундеркинд окуу борборлору жана жеке ишкерлер демөөрчүлүк кылышкан. Азыркы учурда ушундай жакшы бир тенденция болуп атат. Жаштар китеп окууга, акыл таймаштарды өткөзүп, анан кийин балдар ушундай сунуш менен, идея менен келгенде эмне үчүн кылбашыбыз керек деген ойго келип, анан бизде өзүбүздө команда бар, ошол команда менен чогуу кеңешип, анан ушуну колдоп берип атабыз. Анан биз ойлойбуз, бүгүнкү иш-чара бир өзүнүн максатына жетип, бардык кандай ой менен келсе мыкты жеңүүчү чыгып, эмнеге дегенде азыркы учурда балдар, жаштар аябай
умтулууда да. Анан кийин жакшы багытты көрсөтүп, бул да биздин бир миссияларыбыздын бири деп эсептейбиз. Акыл таймаштын жыйынтыгында мыкты оюн көрсөткөндүгү үчүн 1-орунга Альфа Фарм, 2-орунда Нур, 3-орунда Мурас командасы камсыздады. Алдыңкы орундарга ээ болгон тайпалар грамота жана кызыктыруучу белектер менен сыйланышты. Диана Советбекова, Нурсултан Болотбек уулу, жаңылыктар, Нарын шаары. Норуз майрамына карата Талас шаарында салбурун оюндары боюнча республикалык мелдеш өткөрүлдү. Спорттук иш-чарага Ош, Жалал-Абад, Чүй жана Талас облусунун мыкты аңчылары катышып, жаа атуу, тайган жарыш жана куш салуу боюнча таймашышты. Эзелки кыргыз салтын улаган салбурун оюндарынын жүрүшүнөн кененирээк аймактык кабарчыбыздын материалында. Таластагы салбурун оюндары Райкан Алканов атындагы ат майданында өттү. Мелдештин катышуучулары улуттук кийимдерди кийип, бүркүт ителги жана тайгандарын алып мыкты даярдыкта келишти. Салбурунда тайгандардын жарышы өзгөчө орунда турат. Мындагы кыргыз тайгандары күлүктүгү жана алгырлыгы менен айырмаланат. Оштун тайгандары, пантера деген тайгандар. Эстебес Абдысатаров Ош облусундагы тайганчыларды жетектеп келди. Өзү көп жылдан бери салбурунга кызыгып, таза кандуу кыргыз тайгандарын агытып таптайт. Бүгүнкү тайгандардын жарышына дагы кызуу даярдык менен келген. Бул тайганчылар, мергенчилер патриот, мекенчил жигиттер деп билем да. Ошол жигиттер менен мен саналаш болуп, бир ойдо, бир максатта ушундай салбурун оюндарга катыш бул мен үчүн сыймык. Бул тайган Кыргызстанда тазалыгы боюнча чемпион болгон, өзү Таластан кеткен. Таластын тайганы азыркы учурда менде да. Каракыш азыркысы Ошто. Эми ошо өзүнүн туулуп өскөн жерин бир келип көрсөтүп, дагы катыштырып, мындай жакшы ийгиликтерге жетиштирип кетейин деп алып келдим да. Тайганчылардын катарын жаштар дагы толуктап келет. Алардын бири Кең Арал айылынын кичинекей тургуну Темирлан, 1-класстын окуучусу, салбурун оюндарынан калбай, дайым агаларын ээрчип жүрөт. Бүгүнкү мелдешке өзүнүн алгыр гүлүк тайганын алып келген. Бул тайганды жаштырганга алып келдим. Аты Карадөө. Канча жашта? 2-де. Баяда салбурун болгондо Аккуш деген тайганга жете алайын деген. 1-орун алып көлгө барайын деп келген. Бул тиштебейт, кээ бириттер тиштеп салат. Аябай. Бул жош эле. Кулактары башкача. Эт берип багабыз. Салбурунда тайгандардын жарышы бүйүр кызытты. 4 облустун мыкты кыргыз тайгандары жарышка түштү. Байгени күлүктөрү жеңди. Мындан тышкары бул күнү куш таптаган мүнүшкөрлөр дагы таймашты. Алар ителги бүркүттөрүн алып келип, алгырлыгын сынашты. Ителгизин чакырып үн салган Нурсейит Бейшембеков Өзгөрүш айылынын тургуну. Белгилүү мүнүшкөр бир топ жылдан бери ителги бүркүт таптап, улуттук оюндарда байгелүү орундарды багынтып келет. Бул күнү дагы ата салтын аздектеген мүнүшкөр байгелүү орунду жеңип алды. Мына ушу бүркүттү багып, ителгини багып келатканыбызга 22-23 жылдын жүзү болду мүнөшкөрлүк кылганыбызга. Ителги менен бүркүт менен ат үстүнөн жаатуу боюнча катышканы келдик. Бүркүт эми буну ак жемдеп жана жылкыны атты бастыргандай эле буну колго алып, жакшынакай сылап сыйпап, ушуга да жакшы неме кылабыз да. Убакты баягы этин берип таптайбыз. Бул мелдеш Норуз майрамына карата белгиленип, Талас облустук салбурун федерациясы тарабынан уюшулду. Башкы максаты салбурунда камтылган кыргыздын улуттук оюндарын жайылтуу жана алдыдагы улуттук көчмөндөр оюндарына даярдык көрүү. Илгери ушу элди баккан мүнүшкөрлөр бир айылда мыкты мүнүшкөр болбосо, ал ошол ачарчылыктан кыйналып өткөн экен да. Анысыкандай биз ушу тайганды, кушту, бүркүттү кыргызымдын үй бүлөнүн бир бурчу деп эсептешибиз керек экен да. Бул Ысык көлдө Норус майрамы 21-inde өтөт. Ошол күнү 3 күн 3 жолку отбор болот. Ошодон өткөн адамдар Турцияга жолдомо алат да. Ошого катыша алат. Таласта өткөн салбурунда байге фондусу 60 000 сомду түздү. Мелдештин катышуучулары жаатуу, тайган жарыш жана куш салуу боюнча таймашып, мыктылары диплом, медаль жана ак чабай сыйлыктарга ээ болушту.
Нурсултан Курманбеков, Нурлан Иманалиев, Кайнар Ормонов, Тавас шаары. Ушуну менен аймактар алакасы программасы жыйынтыкталды. Аны мен Нурай Кайратова алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.